Эгер сотто Өмүрбек Текебаев боюнча адилеттүү чечим чыкпаса, Атамекен оппозицияга өтөт. Мындай сөздү партиянын төрагасынын орун басары Асия Сасыкбаева Азаттыкка билдирген. Текебаев баштаган Атамекен 2016-жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевге каршы чыгып, оппозицияга өткөн. 2017-жылы Сооронбай Жээнбеков президенттикке шайлангандан бери партия ага каршы позициясын көрсөтө элек. Ошол эле учурда Атамекен фракциясы парламенттеги оппозициялык блокко кирет. Буга байланыштуу Суперкежи порталы Атамекен азыркы бийликке оппозицияда болгон эмеспи деген собол салды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында, Атамекен партиясы 2016-жылдан бери оппозицияда. Текебаевдин ишинин мисалында биз сот реформасы жүрбөй жаткандыгын, сот адилеттүүлүгү ишке ашпай жатканын, мамлекетте мыйзамдын жогорку күчү орнобой жатканын белгилеп көрсөтүп жатабыз. Бул Текебаевди бошотпой койдуңар деп таарынуу эмес. Анын сотуна чейин партия кандай позицияда болсо, андан кийин деле ошондой позицияда калабыз, деди фракция лидери. Ал эми саясатчы Бектур Асанов Атамекен Жээнбековдун бийлигин кубаттап, колдоп келе жаткан партиялардын бири экенин айтты. Оппозиция бийликтин кемчиликтерин ачык айтат, талаш тартышка чыгат, шайлоолордо бийликти ачык сындайт. Бирок мындай нерселер Атамекен тарабынан болгон жок, деди Асанов. Парламенттеги Атамекен фракциясынын экс-депутаты Бактыбек Калмаматов, эгер Текебаев акталбаса, партия оппозицияга өтөт деген билдирүү Асия Сасыкбаеванын жеке пикири экенин айтты. Мындай билдирүүнү партиянын атынан сүйлөй турган партиянын төрагасы, саясий кеңешчи жана жогорку кеңеште фракциянын лидери бар. Ал эми Сасыкбаеванын ою юридикалык күчкө ээ эмес, деди Калмаматов. Мурдагы депутат Феликс Кулов Текебаевдин маселесинде президент Сооронбай Жээнбеков ыңгайсыз абалда калганын айтты. Жээнбеков Текебаевдин иши боюнча эч нерсе кылбаш керек. Ал сотторго мыйзам чегинде иштегиле деп гана айтышы зарыл. Бийликке шантаж кылып коркутуу туура эмес. Эгер соттор Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларды эске албаса, ошондо мыйзамдуу чечимдерди кабыл албаган судьялардын айынан сот реформасы ишке ашпай жатат деп айып такса болот, деди Кулов. Белгилей кетсек, 16-июлда жогорку сотто Өмүрбек Текебаевдин иши жаңы ачылган жагдайлардан улам кайра каралат.